Senin жумагың. Арстан менен койон. Калың токойдун четиндеги карагандуу жерде бир коюн жашап, коркоктугунан казып алган энинен алыс чыкчу эмес. Бир күнү коркуп үйүндө жата берип кантип күн көрөм. Андан көрө бир баатыр болуп көрөйүн, деп ойлоду да ошол замат ийиңден чыкты. Эки жагын каранып, тиштерин арсайтып, жүндөрүн үрпөйтүп, так мандайында турган арстанды көрө койду да, коркконунан бир орунда катып калды. Арстан коюндун жанына келип, бакыраң көзүм, колго түштүң эми сени жейин, деп тиштерин качыратып, эки чайнап бир жутчудай болду. Коюн байкуш эсин жийип, кантип кутулуштун амалын издеди. Акыры арстанга: "Кадырлуу арстан, жесең жегин, бирок айта турган бир сырым бар", деди. "Анда тезирээк айтып кал". "Сен өтө күчтүүсүң, ага толук ишенем. Бирок тетиги кудукта сенден да чоң, сенден да күчтүү бир арстан бар. Ал бая күнү сени жеймин деп ачууланып жатканын уккан болчумун. Оболу ошого бир беттешип көр. Сенин күчүңдү да көрүп калайын. Мен кайда качмак элем? Анан деле жейсиң, сырттаным", деп жалоору карайт. Өзүнүн күчтүү жанды уккан арстан чындап ачууланып: "Кана, менден күчтүү арстанды көрсөтчү. Ал кайсыл жерде? Ээрчитип бар", деп коюнго буйрук кылды. Коюн арстанды терең кудукка ээрчитип барып: "Ушул кудукта өзүң карап көрсөң", деди. Арстан кудукка эңкейип карап, өзүнүн сөлөкөйтүн суудан көрдү да: "Мен ушул саксайган арстандан кантип эле кем калайын? Кана, кармашып көрөлү", деп ачуусу менен кудукка секирип түшөт. Сууга барып, шалп этип түшүп, тумчугуп калат. Ошентип коюн амал менен арстанды өлтүрүп, аны ыкмакка отура, деп секирип жолго түштү.